Акыркы күндөрү азык-түлүк баалары көпчүлүктү ойлондуруп келет. Базарга барган эл негизги товардын баасы мурдагыга салыштырмалуу өзгөргөнүн айтууда. Азык-түлүк баалары эмне себептен өзгөрүп жатат жана бул багытта кандай иштер жүргүзүлүүдө? Бул суроолорго тиешелүү мекеменин өкүлү жооп берди. Азык-түлүккө болгон баалар боюнча Баткен облусунун аймагында бүгүнкү күндө туруктуу, жакшы. Мындайча айтканда, бүгүнкү күндө биз дагы ушул маалыматтарды өзүбүз мониторингке чыгып базарларга бир аптасына 3 жолу чыгабыз, 3-4 жолу. Бүгүнкү күндө ушул эт боюнча 127 мониторинг жасапбыз. Ушул азык-түлүктөр боюнча. Анан ошол эт боюнча 17 жекешкерге айыппул салдык да. Ушул жөнгө салуу боюнча, ушул элге арзан наркта сатыруу боюнча. Ушундай иштерди биз дайыма жүргүзүп турабыз өзүбүздүн кызмат тарабынан. Анан так ай көзөмөлдө азык-түлүк товарларыны мониторинг жасап, талдап турабыз. Талдап биз өзүбүз борбордук аппаратка биз берип турабыз тынбай. Ал эми базардагы сатуучулар жана жөнөкөй керектөөчүлөр бул абалга кандай баа беришет? Вообще кымбат. Саткандарга дагы, бизге дагы кыйын болуп атат да. Суукта турат, келсек кымбат, албайык десек албыбыз келет. Булар сатпайм десе иштеш керек, бала чака багыш керек. Семени немеге лайыктуу эле. Основной ушу эт эмелерге кошулат да. Этке, так, дагы макарондор жакшы эле. Картошкалар деле, картошка, пияз. Азыр өзү жарашып калды жок. Акыркы апта салыштырмалуу көп нерсенин баасы көтөрүлүп калды. Кайсылар атап өтсөңүз? Эми баарына эле кошулду, 5 сом, 10 сом дегендей. Тиешелүү кызматтар азык-түлүк рыногундагы абал көзөмөлдө экенин билдирип, мониторинг улантылаарын маалымдашты.